Балаңыздын толук кандуу, туура тамактануусу анын саламаттыгынын, дени сактыгынын жана ошондой эле келечектеги ийгиликтеринин эң негизги булагы. Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Мындан мурдагы чыгарылышыбызда эне сүтү жана ошондой эле эне сүтүнүн бала жана эне үчүн болгон маанилүүлүгү тууралуу адис менен талкуулаганбыз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүз балага 6 айынан баштап кантип кошумча тамак берүү керек. Бүгүн бизде студияда конокто 1 май Бириккен үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Искакова Диляра Табалдиевна. Саламатсыздар. Диляра Табалдиевна, студияга кош келдиңиз. Сиз менен бүгүнкү маекти баштаардын алдында биздин атайын сиздин иш жериңизде, ошол эле 1 май Бириккен үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда тартылган репортажыбызга назарыңыздарды бурмакчыбыз. Бүгүнкү биздин темабыз кошумча тамак берип баштоо. Бүгүнкү телекөрүүчүлөрүбүзгө, энелерге, ата-энелерге дал ушул тема тууралуу кенен маек куруп кеңештерди айтып өтүңүз. Биринчи эле келиңиз анда дал ушул экранда көрсөтүлүп турган баланын өсүү графикасы, өсүү картасы тууралуу сүйлөшсөк. Эмне үчүн дал ушул графика керектелет? Бул баланын өсүүсү кандай экенин көргөзө турган графикада баланын салмагы аз болгонунда, баланын салмагынын көп болгонундагы баланын иммунитетине, кийинки өсүүсүнө, кийинки ден соолугуна чоң таасир тийгизет. Ошол себептен баланы ар бир дарыгерге барганда сөзсүз түрдө салмагын эле эмес, боюн да өлчөп туруу албетте зарыл. Эгерде баланын ошол учурда салмагын текшергенде, боюн текшергенде кандай бир мүчүлүштүктөр, жетишпегендиктер болсо, ал сөзсүз түрдө дарыгер тарабынан калыпка келтирип кеңеш берилиши керек ошол тарапта. Жана айтып кеттиңиз 6 айдан баштап кошумча тамак берүү деп. Эмне себептен 6 айдан баштап балага кошумча тамак беребиз? Эненин эмчек сүтү төрөлгөндөн баштап баланын 6 айга чейинки болгон энергиясын, мындайча айтканда талабын канагаттандырат эненин сүтү. Бала керектүү өзүнө витаминди, керектүү майды, керектүү сахарды, керектүү белокту эненин сүтүнөн ала алат. Ал эми 6 айдан баштап баланын кыймылы көбөйөт, талап жогорулай баштайт баланын организмине. Ошол маалда биз балага кошумча сырттан тамак беришибиз зарыл. Ошол эле учурда биз эмчегибизди мындан да улантып кошо беребиз. Улантып баштап туруш керек. 2 жашка чейин. 2 жашка чейин улантып. Эгер мүмкүн болсо 2 жаштан өйдө дагы улантып берсе, андан бешпедер жакшы. Эне өзүнүн баласы менен ошол барып өлчөп туруш керек экен, демек боюн, салмагын баласын, ошону канча жолу барып туруш керек, кайсы учурда балким? Азыр биз приказ менен иштейбиз. Азыр 33 приказдын негизинде дарыгер медсестра менен балага үйүнө барат. Жаңы төрөлгөндөн 3 күнүн ичинде. Бала 2 айында, 3,5 айында, 5 айында, 6 айында, анан 7 айында салмагын өлчөш үчүн, боюн өлчөш үчүн жана 2, 3,5, 5 айында кошумча эмдөө алыш үчүн дарыгерге кайрылат. Андан сырткары бала 9 айында жана 1 жашында дарыгерге барып боюн, салмагын өлчөтүп турат. Сөз түрдө ушул учурларда барып туруусунун маанилүүлүгү эмнеде? Биз өз учурунда байкасак, ошо туура эмес өсүп атканын, туура эмес салмак кошуп атканын, туура эмес бой өсүп атканын байкасак, биз ошол мүчүлүштүктү жойгонго мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк. Ал эми кеч кайрылып калган маалда бул абдан оорураак болуп калат. Мына бул таблицада көргөзүп турат. Бул жашыл болуп турган линия бул баланын салмагынын, боюнун туурасы деген сөз. Ал эми өйдөлөп караганда биринчи деп сызыкчада көрүлүп турганы мынакей бул баланын салмагы кичине жогору, семирип кеткенге коркунуч бар деген сөз. 2 деген сызыкча менен караганда, демек баланын салмагы андан да жогорулап, семиргенде баланын коркунучу түзүлүп жатат деген. Ал эми 3төн өйдө болсо, медицинада ожирение деп коебуз, ашыкча кошумча кошуп аткандыгы. Ал эми ошол эле ылдый көздөй кеткенде -1 деп сары кызыл болгон белги баланын салмагы азая баштады. Жетиштүү өлчөмдө бала тамак ичпей жаткандыгы. Ал эми ошол эле ылдый жагында келаткан кызыл сызык -2 деген бала салмакты жакшы кошпой атат, балада коркунуч бар. Салмагы жетпей аткандыгы
көп себептерден болушу мүмкүн бала бир инфекциялык оору менен ооруду же балага туура эмес тамак берилди, ушул мүчүлүштүктөрдү көрбөй калышыбыз мүмкүн да. Ал эми минус 3 деген баланын салмагы абдан коркунучтуу ылдыйлап кеткен же салмагы да бою да ылдыйлап кеткен, бул учурда балага тез арада стационардык жардам көрсөтүү зарыл деген сөз. Көпчүлүк ата эне балага кошумча тамак берүүнү эмчегимдин сүтү жетишип атат деген шылтоо менен балага кошумча тамакты кеч берип башташат. Бул дагы баланын организмине терс, туура эмес таасир тийгизет. Кээ бир ата эне жебей атат, түкүрүп салды деген сезим менен туура эмес кабыл алып, ошол учурда дагы балага жакшы жеткиликтүү тамак бербей койгон учурлар көп кезигет. 6 айга жетпей эле тамак берип баштагандар болот, же болбосо 1 жашынан өткөрүп берип баштагандар болот. Ата энелер ошол убакытта кандай? 6 айдан башталып бериш керекпи же ар бир балага карата өзгөрүлүшү мүмкүнбү? Кантип байкоо жүргүзүш керек? Ар биринин өзгөчөлүгү бар, бирок ошонткенде дагы бул медициналык жактан такталган нерсе, балага сөзсүз түрдө 6 айда баштап кошумча тамак бериш керек. Эгерде бала төрөлгөндөн кандайдыр себептер менен кошумча тамак менен тамактанган бала болсо, ошол балага 5-5,5 айынан баштап кошумча тамак берсе болот. Бул жана кургак сүт менен тамактанган балдар. Ошол эле учурда энелерге айта кетет элем, балага 1 жашка чейинки балага уйдун сүтүн бергенге, айран, кефир азыктарын бергенге болбойт. Медициналык термин менен айтканда крупномолекулярный белок деп коет да, белок чоң өлөмдө. Бул ичегиден өтпөйт дагы, ошол жерде жаракат пайда кылат дагы ичегиде. Бала акырындап гемоглобин каны кете баштайт да, ошо жарача аркылуу. Анан баланын каны азайып кетиши мүмкүн. Ошол эле белок жана чоң белок бөйрөгүнө терс таасир тийгизип, кийин соң бала жетилген маалда мүмкүн 40 жашында, мүмкүн 30тан өткөндө бөйрөк ооруга чалдыгышы мүмкүн. Ошол себептен балага 1 жашка чейин уйдун сүтүн берүүгө болбойт. Демек, маалыматтын жетишпездиги да бул жерде өзүнүн кедергесин тийгизип келет экен. Баласына 6 айынан баштап кошумча тамак берип баштаганда кантип башташ керек? Өзгөчө атайын тамак даярдап башташ керекпи? Өзүнчө болгондо дагы бир эле тамактын түрүн сөзсүз түрдө майдалап, эзип, анан кашыкты эңкейткенде агып кетпегендей. Бул дагы өтө маанилүү. Себеби канча кою тамак болсо, балага ошончо көбүрөөк энергия берет, көбүрөөк пайдалуураак. Бир күндө 1 же мүмкүн 2 жолу 1-2 чай кашыктан берип башташ керек. Көпчүлүк бала ирмеп ала албайт тамакты. Ошон үчүн тилине жакын берсе, бала ирмеп ала албайт дагы, оозунан чыгарып салышы мүмкүн. Муну ата эне түкүрүп койду деп түшүнүшү мүмкүн да. Ошон үчүн бергенде балага мүмкүн болушунча арыраак, кичине тереңирээктен аздан ирмеп, аздан ирмеп юткудай кылып бериш керек. Ошол эле учурда баланы эмчек менен сөзсүз түрдө тамактандыра бериш керек, улантыш керек. Эмчегибизди сөзсүз уланта бериш керек. Бала тамакка көнгөндөн кийин өзү жеген стөлдөгү тамактан жедирсе болот. 6 айлык балага чыны менен эсептегенде 250 мл чыныны алганда ошонун 3төн 2син бергенге аракет кылыш керек. Ар бир бергенде балага жаңы тамак жасап, жаңы таза жасап бергенге аракет кылышы керек. Кол менен жасаган, үйдө даярдалган нерседен ашык нерсе жок болуш керек. Банкадагы пюре болобу же башка тамак болобу, ал сөзсүз түрдө консервант кошулат. Айла жоктон берсе болот, анан бирок мүмкүн болушунча өзүнүн үйүнөн жасалган, колдо жасалган тамакты берсе абдан сонун болот эле. Энелер чайга эле өзү ичаткан чайды берип баласына, же ошол эле чайга эле дайыма эле печенье сыяктуу мисалы үчүн таттууларды ошого эзип, ошого даярдап бергенге үйрөнүп калышкан, көнүп калышкан. Бизде Кыргызстанда эмне үчүн кан аз балдар көп, эмне үчүн кан аз энелер көп? Бунун эң биринчи себеби чай. Биз балдарга, ошо энелерге айтып келебиз, чайды балага бергенге такыр болбойт. Балага канча эт берген күндө да, канча пайдалуу нерсе берген күндө дагы чай ошону тартып алат, айрыкча темирди. Ал бала кийин соң кан аз болуп чоңоет. Акыл эсини начарлай баштайт, окуусу начарлай баштайт, тентек боло баштайт, кийин тил укпай калат. Ушунун баарынын биринчи себеби кан аздуулукта, кан аздуулукка келип эле баягы чай күнөөлүү болуп чыгат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 6 айдан баштап сөзсүз түрдө балаңызга кошумча тамак берип баштаңыз. Ал эми азыр кезекти бат даярдап отурчу тамак рецепттери менен бөлүшмөкчү. Бизден алыстабаңыздар, биз менен калыңыздар. Мен
Муратбек кызы Махабат, Кыргыз техникалык университетинин коомдук тамактануу азыктары технологиясы кафедрасынын окутуучусумун. Бүгүн сиздерге 6 айдан 12 айга чейинки жаш балдар үчүн ток эти жана чечевицадан жазалуучу суп пюрени көргөзөбүз. Анын үчүн бизге кичине ток эти, кызыл чечевица, бир сабиз жана бир картошка керектелет. Биринчиден, ток этин биз анча чоң эмес 4 чарчы кылып туурап алабыз. Эми картошка менен сабизди даярдап алабыз. Анын үчүн картошка менен сабизди арчып, жууп тазалап жана сабизди сүргүчтөн өткөрөбүз. Бышырууга киришебиз. Биринчиден ток этин кастрюлга салабыз. Үстүнө 400 грамм муздак суу куябыз. Сууну куюп, крышкасын жаап, кайнагычакты күтөбүз. Ток эти дагы кайнап чыкты. Биз азыр мунун көбүгүн алабыз биринчиден. Эми буга астын ала даярдап алган сабизди жана картошканы салабыз. Сабиз менен картошка 7-10 мүнөт кайнагандан кийин биз татымына жараша бир аз туз кошобуз. Кичинекей балдарга арналып аткандыктан биз буга аз гана туз кошобуз. Астын ала жуулуп тазаланып алынган чечевицаны кошобуз. Чечевица 10-12 минутада даяр болот. Ал даярдалгычакты биз сиздерге дагы бат даярдалуучу пюренин жасалышын көргөзмөкчүбүз. Анын үчүн продуктыларды астын ала бышырып арчып алдык. Пюре дагы чечевица сумундай эле бул дагы абдан пайдалуу. Кичинекей балдарга арналгандыктан туз дагы кошпой койсоңуз болот. Сливочный масло кошобуз. 1 чай кашык кошсоңуздар болот. Мына биздин ток этинен жана чечевицадан даярдалып жаткан шорпобуз бышты. Биз эми аны мындай блендер менен эзип алабыз. Блендер жок болсо, үйдөгү эле вилка менен же мындай шайма менен өзүңүзгө керектүү өлчөмдө тарелкага салып эзип алсаңыз болот. Бул жакта дагы картошка менен сабизден жасалган пюребиз дагы даяр болду бардыгы. Мына биздеги бүгүнкү жасалып аткан биздин тамактар даяр болду. Сиздин убактыңыз көбүрөөк болсо, ток этини жана чечевицадан суп пюрени жасап алсаңыз болот. Аябай эле шашып атсаңыз, анда картошка менен сабизден пюрени жасасаңыз болот. Бул экөө тең эле пайдалуу. Сатып алгандан көрө үйдөн жасап берсеңиз болот. Тамагыңыздар таттуу болсун, туура тамактаналы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз баланын 6 айдан баштап кошумча тамактануусу тууралуу кеп козгодук жана ошондой эле бүгүн студияда бизде адис, врач, педиатр Диляра Табалдиевна болду. Кеңештериңизди биздин телекөрүүчүлөргө айтып өтүңүз. Урматтуу энелер, урматтуу аталар, урматтуу чоң ата, чоң энелер. Баланын ден соолугунун жакшы болушу сиздердин колуңуздарда. Биринчи кезекте бул баланын туура тамактануусу. Бала бойдо болгондон баштап 2 жашка чейинки 1000 күндүк бул мүмкүнчүлүк 1000 күндүгү деп аталат. Ошол 1000 күндүн ичинде бойдо болгондон 2 жашка чейинки баланы кандай тамактандырсаңыздар, кандай чоңойтсоңуздар, кандай туура тамактандырсаңар, баланын келечекте ден соолугу ошого жараша болот. Ошол себептен мүмкүн болушунча балага 6 айдан баштап түрлүү тамак бергенге, төрөлгөндөн 2 жашка чейин мүмкүн андан өйдө эмчек менен эмизгенге аракет кылыңыздар. Кайталап кетейин, 2 айында, 3,5 айында, 5 айында, 6 айында, 9 айында, 1 жашында, 2 жашында, 3 жашында, 4 жашында, 5 жашында сөзсүз түрдө баланы дарыгерге алып барып, салмагын текшертип, боюн текшертип туруңуздар. Чоң рахмат, Диляра Табалдиевна.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, балаңыздын келечеги үчүн, саламаттыгы жана дени сактыгы үчүн сөзсүз түрдө туура тамактануусуна көңүл буруңуздар. Келерки чыгарылыштарда сиздер менен бирге 7-айдан баштап 2 жашка чейин кандай тамактандырабыз, кандай азыктарга бала муктаж, туура тамактануусу тууралуу кеп козгомокчубуз. Биз менен бирге болуңуздар. Амандашканча сак саламатта туруңуздар.